Бишкектин экс-мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун ишин бүгүн Ленин райондук соту карады. Отурум ачык өтөт дегени менен эмнегедир соттук процесске массалык маалымат каражат өкүлдөрүнүн кирүүсүнө чектөө коюлган. Буга журналисттердин басымдуу бөлүгү нааразычылыктарын айтып, отурумга киргизүүнү талап кылышты. Давайте. Пускайте, пожалуйста. Кулматов менен Ибраимовдун соттук отуруму 1 саатка созулуп, бирок экс-мэрлерге козголгон кылмыш иштери боюнча эч кандай чечим чыгарылган жок. Мындан улам соттук отурум кийинки жумага жылдырылды. Бирок буга укук коргоочу Токтайым Үмөталиева каршы пикирин билдирип, азыркы сотторго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Адилеттүүлүк жок. Атайын кандайдыр бир саясий чечим негизинде каралып атат. Адилеттүү болсо, жанагыдай өзүнүн үстүндө козголгон иш боюнча мен кайрылдым. Бул соттун аброю, төраганын аброю, Ленин районунун сотунун аброю. Эгерде төрагасы өзүнүн үстүнөн иш козголуп атса, карап атса, бул уже сот дейли жалпы Ленин районунун сотторуна ишеним көрсөтпөгө болот. Ал эми процесстин тыныгуу учурунда мурунку Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматовдон интервью алууга мүмкүндүк жаралды. Ал анда бүгүнкү отурум боюнча конкреттүү пикирин билдирбей, отурумдун жүрүшүн жакшы деп гана сыпаттай алды. Жакшы. Бул учурда Албек Ибраимовдун жубайы болсо, бүгүнкү соттук отурумдун жүрүшүнө канааттанбады. Анткени отурум болгон бөлмөнүн ичи чакан болгондуктан, ал жерге Кулматовдун жакын тууган саналаштары кирүүгө мүмкүндүк болгон эмес. Бүгүн баягыдай эле эч кимди киргизбей башында дагы эле толтура эл баары сыртта калды. Обвиняемыйлардын келинчектери киришти бүгүн, киргизди. И близких родственников бирден экиден. Калган баары коридордо эчти турушат азыр. Баягыдай эле условия жок. Вот сейчас вышли в коридор. Албек Ибраимовго кылмыш иши 2018-жылдын май айында козголгон. Мындан улам ага ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же жок кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул дастан ишканасын жетектеп турган мезгилге байланыштуу экендиги айтылган. Ал эми Кубанычбек Кулматов коррупция беренеси боюнча айыпталып, өткөн жылдын июнь айында камакка алынган. Ал эми мурунку Бишкек шаарларынын мэрлеринин соту кийинки жумада уланары белгилүү болду. Жаңлай Баймуратова, Арнас Маратов, Next TV күнүн темасы үчүн.